Борбор Азиянын Бирдиктүү журналистика академиясы түзүлүшү мүмкүн. Ал региондогу өлкөлөрдүн билим берүү жана илимий дараметин бириктирген аянтча болот. Ошондой эле креативдүү индустрияны өнүктүрүү, регионалдык медиа сыйлыктарды дайындоо жана Борбор Азиянын көрүнүктүү ишмерлери тууралуу биргелешкен теледолбоорду ишке кошуу мерчемделген. Мындай демилгелерди Маданият жана маалымат министри Аида Балаева Астанада өтүп жаткан 2-чи Борбор Азиялык медиа форумда айтты. Иш-чарага 700дөн ашык делегат катышты. ЖМК өкүлдөрү жана эксперттер, ошондой эле медиа компаниялардын жана ар кандай эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Форумдун алкагында Борбор Азия өлкөлөрү өз ара инвестицияларды тартуу, туризмди жана жалпы тарыхый маданий мурастарды илгерилетүү үчүн биргелешкен контенттин көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар экендигин билдиришти. Орталык Азия көшбасчылары деңгээлинде акпараттык саладагы ынтымакташуу. Маалым болгондой, Борбор Азия лидерлеринин деңгээлинде маалымат тармагында кызматташууну активдештирүү маселеси бир нече жолу талкууланган. Касым-Жомарт Токаев биргелешкен медиа өнүмдөрдү түзүү демилгесин көтөрдү. Казакстан Борбор Азиянын жалпы телеканалын түзүү жана аймактык дараметти, бул аймакта жашаган элдердин достугун жана биримдигин маалымдаган теледолбоорлорду даярдоо идеясын колдоду. Достук мен бирлиги тууралуу кабардар этетін тележобаларды дайындоо идеясын колдады. Аймактагы өлкөлөрдүн жалпы телеканалы менен бирге эми биргелешкен медиа платформа пайда болушу мүмкүн. Ал Борбордук Азия мамлекеттеринин маалыматтык өз ара аракеттешүүсүн жаңы деңгээлге чыгарууга өөлгү түзөт. Буга чейин тараптар журналисттер үчүн тренингтерди жана семинарларды өткөрүүдөн баштап, жалган маалыматка каршы күрөшүү боюнча биргелешкен иш-чаралардын планына кол коюшкан. У нас подписаны дорожные карты и план. Биз Казакстан жана Азербайжан менен тиешелүү жол карталарына кол койдук. Бул багытта азырынча биргелешкен иш-аракеттер көрүлүүдө. Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүн камтыган келишим түзүү зарыл. Ошондуктан бүгүн биз Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстандагы кесиптештерибиз менен өз ара аракеттенүүнүн мындай механизмдерин түзүү жолдорун карап чыктык. Алгач кызматташтык тууралуу меморандумдарга кол коюу маанилүү. Документ бул багыттардагы өнөктөштүк чөйрөсүн аныктайт. Динамичного сотрудничества.